Namazды токтотуу 4 түр болот. Биринчи намазды токтотуу арам. Бул үзүрсүз токтотуу. Сиз намазды баштап алдыңыз. Эч бир себеби жок эле, без причина, эч бир жүйөлүү себеп жок. Сиз намазды токтотсоңуз, намаз некен токтотуу харам болот. Экинчиси, намазды токтотуу мубах болот. Мисалыга, байлыгыңыздын жок болуп кетүүнүн коркунучу бар. Бирөө алып кетип калышы мүмкүн, уурдап кетиши мүмкүн. Ошондой мезгилде намазды токтотуу некен? Мубах, рухсат. Үчүнчү, токтотуу мустахаб болот. Ал кайсы толуктоо үчүн токтотуу. Жанагындай мисалда, мен фарзды баштадым, жамаат келип калып, ошол намазды баштаса, мен токтотуп, имамга уюсам, не болот? Дагы толугураак болот. Жамааттын сообун дагы алам. Мына ошондой мезгилде токтотуу мустахаб болот. Төртүнчүсү, важип токтотуу. Ал жанды сактап калуу үчүн. Мисалга, бир адамдын жанын сактап калуу үчүн да. Мисалга, бирөө сууга чөгүп кетип атат. Же өт чыгып бирөө күйүп калышын коркунучу бар. Мына ошондой мезгилдерде намазыңызды токтотуп, тигинин жанын сактап калуу эмне болот? Бул милдет болот адам мойнуна.